Жаңы сааттын башында пресса KG'де шоу жаңылыктары саламатсыздарбы? Мен сууга эле тамыры чыксын деп малынган топурактан орун алган гүл экенмин. Бул тууралуу теле алып баруучу Назира Айтбекова социалдык тармактагы баракчасында билдирди. Чамгарактап ордумду таппай кетчү катындай эле коюшканым көтөрүлүп турчу. Үйүмдү издей берчүмүн. Үйдө олтурсам деле үйгө кетким келип жатат деген сөз автоматтык түрдө чыга берчү. Ичимден бирөө түртмөлөп шашма адатым болчу. Башка өлкөгө кетмей болдум. Кийимдеримди чогултуп кетип калдым. Жан дүйнөм тынчыбай койду. Артымды карабай бат эле жетип келдим. Ал жакта меники эмес экенин түшүндүм. Бушайман болдум, булуккан иттей. Китеп окудум, тренингтерге бардым, видеолорду көрдүм. Түрдүү адамдар менен маектештим. Эмнени каалап жатканымды билбей түйшүлөм. Бир маанилүү нерсени түшүнгөнүмө 1 айга чукул эле болду. Андан соң гана тынчтык келди жан дүйнөгө. Чынар терек сымал асман тиреп өсөм десең, тамырыңды бир жерге ары кенен, ары терең жайышың керек экен. Тамырлашпай туруп гүлдөө мүмкүн эмес тура көрсө. Мүмкүн болсо дагы өмүрү кыска болот. Өзүмдү тааныгым келгенден баштап казып чукуп, өзүм менен өзүм сүйлөшүп отуруп таап чыктым. Көрсө мен сууга эле тамыры чыксын деп малынган топурактан орун ала элек гүл экенмин. Ал топурак өзүмдүн өлкөмдүн топурагы болушу керек экен. Ушул жерден тамыр жайып, чокум анан Америка, Голливудка жете берсе болот экен. Жан дүйнөм тынчып жыргап калдым. Жакында сырдашуу тренингим болот. Бардык айымдарды чакырам. Жакшы сөздөн жан дүйнө жаңылаганынан кеп кылып олтуралы деген оюн билдирди теле жылдызы. Пресса KG ар дайым сиздер менен.